Кыргызстан бир жер болсо керек, э? Бом. Биз эфирдебиз. Телекөрүүчүлөр таң калып атат. Бул эмне булар коорашып атат болду экен деп. Ооба, ушундай жерлерге барып эс алып келүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Бизде ушундай кол жерлерге барып эс алып келүү, тоолорго чыгып, көлдөргө барып, биз бүгүн эс алуу темасында кеп кылып жаткандыктан, ушундай жерлерге алып барып келген мырзалар бизде конокто. Тааныштырып өтсөк. Тааныштырып өтсөк, мынакей бизде конокто альпинисттер, тоо сүйүүчүлөрү деп койсок болот. Шабданбек Эркулов жана Марс Баязов мырзалар конокто. Саламатсыздарбы? Алгач кош келиңиздер. Жакшы. Соң отуруп атабыз го, төртөөбүз сүрөттөрү. Жакшы. Кош келипсиздер. Жаратылышты көрсөтөм дегенбиз да, ошого. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул колумда турган сүрөттө бул торпок көңүл бөлбөгүлө, артында турган көл, бул көлдөр. Мындай баягы айта кетчү нерсе, көпчүлүк мекендештерибиз биле бербейт экен, өткөндө биз дагы ушул сүрөттү оюнга коштук элек. Көпчүлүгү таба алышкан жок да, бул көлдүн бар экенин да билишпейт да. Оюн өткөрүп коштук, ооба, оюн өткөрүп коштук. Эң кызыгы мындай суроо бергим келип атат. Ушундай керемет эл барбаган жерлерге турларды уюштурасыздар. Мындай жерлерди кантип таба алып атасыздар? Өзүңүздөр саякаттап чыгасыздар Кыргызстан боюнча, бара турчу жерлерди алгач өзүңүздөр барып таап ушул жерге элдерди алып келсе болот экен дейсиздерби же кандай? Мунун баары башталышы ушундай эле болот, сиз айткандай элечи. Эч ким билбейт. Анан кийин биз мындай аргаш жакка чыгып жүргөн улам бара бергенде тажайсың да. Кечкеле бир жерге бара бергенденчи. Кечкеле аларча. Кечкеле аларча кечкеле көлдөр болгондо ойлойсуң, жаңы жерлер бар болот экен деп. Кыргызстанда 2000ден ашык ушундай көлдөр бар. 2000ден ашык да ушундай көлдөр бар. Эскөл, Соңкөл, ал чоң картадан көрүнө тургандар да. Андан тышкары кичинекей, мисалы сиздин колуңузда кармап турган бул Адыгене деген көлү да. Кайсыл жакта? Мындай, э? Ооба, аларчада. Жок, мындай эле. Ой, мындай экен. Аларчада. Кадимкидей эле могул эме мөңгүлөр сүзүп турат. Макта Адыгене деген эмеси чокусу бар. Ошондон Адыгененин суусу. Ошондон агып чыгып дагы Ледниковое озеро деп коет да. Мисалы буга басып барыш 5 саат болот. 5 саат. Аларчадан оң жагына кетип калыш керек болот да. Элдин баары эле барып түз барат, анан сол жагына барышат да. Ал жерде Рацк үй болот, Хижина Рацк. Сайдан өтүп алып, оң жакты көрсө 5 саат. Мисалы могул уже сол жагында да. Анын көп да. Кире турган жерлерчи. Ошол жака биягына барса мындай көл болот, жагына барса тигиндей көл болот. Кооз жерлер толтура. Мырзалар, сиздерди альпинисттер деп айтып атпайлыбы? Эми альпинизм деген бул өтө кооптуу, өтө экстремалдуу, өтө ушундай башкача эс алуунун түрү да. Анан кантип альпинист болуп калдыңыздар да? Сиздер кантип тоолорду сүйүп, тоого умтулуп, тоого чыгып калдыңыздар? Бир күнү бир альпинист иштеп салгандар. Мындай болот, сиз туура айтасыз, альпинизм деген бул өтө оор спорт деп айтып койсок болот. Ал эми биз эми эле баштап биринчи кадам кылдык. Ал биринчи кадам деген альпинизмде бөлүнөт, тоолордун кыйынчылыгы боюнча деңгээлдеричи, биринчи деңгээл, экинчи, үчүнчү болуп. Биз азыр биринчи менен экинчи деңгээлге чыктык. Ошол тоолоргочу башында чуркап туруш керек, залга барып машыгып туруш керек. Дароо эле тоочуп кеткен болду. Ооба, ошол негизги да, негизги. Андан кийин сиз барсаңыз болот, анан 4200, 4500гө чейин сиз чыксаңыз болот да. Аларчада деле ошондой чокулар бар. Учитель чокусу деп коет, комсомолец чокусу. Бул биринчи болот ар адамдын кадамычы. Сиз ал жака чыккандан кийин, эгерде баарын каттап, тиешелүү түрдө федерация альпинизма бар бизде. Баарын каттап койсоз, эгерде сиз жетсеңиз инструктор менен, сизге ушундай кичинекей атайын бир белгиси бар, альпинист Кыргызстана депчи, ошону берет да. Биз баарын айтабыз, бул белги аябай кичинекей, бирок аны алыш үчүн аябай чоң бийиктиктерди багыныш. Аябай көп күч кетет да. Сиздер кайсыл тоолорду багындырдыңыздар? Кайсыл чокуларды? Эң бийик канча деңиз деңгээлинде канча бийиктикке чыгып көрдүңүздөр? Ушуну сурагым келет. Азырынча бизде бул 5100 метрге чыктык. Пик Юхина деген чоң алайда. Эми аракет кылып атабыз, ушу биздин клубдун атынан ушул жылы экспедиция жасап, бул Ленин чокусуна, Хан Теңири чокусуна экспедиция жасаганычы. Буга чейин Казакстанга да барып туруп, Пик Нур-Султан деген бар, ал жакка да чыгып келдик. Массалык түрдө альпиниада өтөт жылда аларчада. Биз аябай ошого чакырабыз элдерди келгиле депчи. Андай ошондой эле иш-чара бул Алматыдагы өтөт. Биз ал жакка дагы барабыз. Ошол Казакстанда биздин туугандарды бул жакка дагы келгиле деп чакырабыз. Ал бизде тоо көп да. Ошого адамдын өзүнөн кааласа эле, тренировка кылса эле баары болот.
Жакшы. Ал эми ушул тоого чыгууну каалагандарды кантип чогултасыздар? Мисалы, баягы жылына канча жолу чыгасыздар? Кыш мезгилиндеби, жай мезгилиндеби? Ошол боюнча айтып берсеңиздер да. Мен билгенден жума сайын эле чыгасыздар го. Мындай мисалы тоого чыгыш үчүн Шабдан айтып кеткендей эле оңой эмес да. Анын үчүн машыгыс керек да. Ошон үчүн биз мындай каалап аткан адамдарды биринчи жөнөкөй жерлерге алып барабыз да. Могул жерге барып көр, өзүңдүн денең кандай сезип көр депчи. Көтөрөсүңбү, көтөрбөйсүңбү, өзүңдү кандай сезесиң деп. Анан кийин алар барат да, барып келип туруп, жакшы күчүм жетет экенин ишенем дейт да. Анан кийин айтабыз. Ишене алмасаң анда жүр биз менен бака депчи. Сразу эле алып туруп чокуга чыгарып ийбейбиз биз дагычы. Анан көтөрүлгөндө өзүн вообще башкача сезип баштайт да. Давление деген. Да, давление эң биринчи. Кан басымы. Ошо жүрөккө да күч келет, катуу күч келет. Ошон үчүн жөнөкөй походторго, жөнөкөй турларга бир күндүк жума сайын алып барабыз. Четверктен баштап ошо көлтөр мисалы, көлтөргө барып келдиңиз, өзүңүздү жакшы сезип калдыңыз, уже күчүңүз көзүңүз жетип баштайт да, мен могул жерге барлап болушум керек, дагы 5 саат баса алам депчи. Барыш үчүн 3 саат керек тура. Ооба, 3 саат чыктык, Сиз мисалы бардыңыз, 3 саат бастыңыз, кээ бирлер 2 саатта жетет, кээ бирлер 4 саатта жетет. Анан сөйлөп каласыз, дагы 2 саат басып койсом, мен бул жерге жетет экенмин деп. Анан кийин мындай эмеңиз калууңузду үсүп баштайт да. Сөзсүз түрдө. Могул жерге барганда сиз уже бул жерге баргыңыз келип калат. Бул жерге барыш үчүн уже 4-5 саат керек да. Айта кетчү нерсе мынакей сиздер менен эле, сиздердин клуб, сиздердин жамаат менен ушул көлтөргө барып келдик. Мынакей барганда дагы 3 саат жүрдүк. Бирок мен чындыгын айтайын, чарчагандыкты, баягы табиаттын коозугун көрүп туруп эле унутуп да калат экенсиң, арызчы. Ошондой экен. Табиаттын керемет коозугун көрүп туруп, кантип жеткениңди дагы, кантип келгениңди дагы байкабай калат экенсиң. Жакшы. Мындан сыртка, мисалы кээ бирлер ишенбейт. Түсү чын эле ушундайбы депчи. Бүт сүрөттөрдүн обработка кылып койгонсуңарбы депчи. Чын эле ушундай. Элдин баарын айтып коет. Баргыңар келсе, уш жерден баштасаңар болот. Эмнеге буга чейин бул ушул көлтөр деген көл бар экенин бизде билишкен эмес элдер. Көпчүлүк биле бербейт да, анткени баруу чындыгында бир аз түйшүктүү нерсе экен, ушуну айтып өтөлү. Кыскача айтсак, мен буга чейин белгилеп кеткендей, бул ушул биз өзүбүздөн да, биз эмнеге көңүл бурабыз. 2 жыл мурун биз ушул тармакка көңүл бурдук, көрдүк, көлтөргө бардык, башка жактарына бардык, чокуга чыктык. Бирок аябай аз адам экен да. Көп адамдар азыр башка эсалууну бир аз тандайт. Ошол эле клубтарда же болбосочу интернет клубтарды мен мисал келтирдим. Биз болсо адамдар тартканбыз ушундай эс алуугачы. Өзүңүз айтып кетипсиз го, жеткенден кийин бул башкача сезим да. Эс аласыз, моралдык эс алуу. Жумушта чарчайбыз, эми кечке эле шаарда отура берген дагы болбойт, азыр күн дагы ысып кетти. Ошого эмнеден башталды мунун баары? Биз элге көрсөттүк, баскыла деп. Бизди колдогон адам көбөйдү. Азыр бизди клубду колдогон жеке адамдар бар, чоң организациялар бар, баары колдойт да. Ошого бул тармак азыр өзгөрүп баштады. Жана башка уюмдар дагы чыгып калды да. Биздин оюбузча бул аябай чоң салым болду ички туризмгечи. Эми биз бул сырткы туризмге да көңүл буруш керек. Тоого алып барасыздар, ал жака алып барып да кандай эс алуунун түрлөрүн өзүңүздөр баягы каалоочуларга сунуштайсыздар да? Мисалы, ушул эле дем алышта суббота, воскресенье биз Барсконго барабыз. Барсконго түнөп барабыз. Прям Ыс көлүнүн жээгинде палатка тигип, элдерге палатка тиккенди үйрөтөбүз. Анан кийин 3 эме бар, шаркыратма бар. Слезы барса деп коет, чаша манаса деп коет. Ош жерге барабыз дагы, түшүп, тамак жеп, жээкте, ночной пляж деп коет, кечки пляж. Ош жерден от жагып, ош жерде отуруп, гитара чертип, чисто эме үчүн да, мындай эс алуу үчүн да. Жан дүйнө үчүн турбайбы? Мисалы, ал жерде көп деле басуу кереги жок. Ашып кетсе 1 саат басасыз, таң шаркыратмаларды көрөсүз. Анан кийин көлдүн жээгине келип туруп, сууга түшүп, эс алып, тамак жеп, жаңы таанышуулар болот, жаңы адамдар менен таанышасыңар. Ошондойду жаңы жерлерди ачкантабыз да. Жакшы, эми бул сүрөттөгү кайсыл жерлер экенин айтып берсеңиздер да, ошо менен биз маегибизди жыйынтыпасак. Бул жер кайсыл жер? Бул жер Боомдо,
ошол ысык көлгө баратканда Бишкектен боону баарыңар деле билесиңер. Ошол жерде Көк мойнок деп коет. Кокту Көк мойнок деген каньон деп аталат. Ооба, түсү ушундай эле кызыл түстө болот. Ал эми адамдар мен жана айтып кеткендей кичинекей болуп калат бул жерге жеткендечи, бирок башкача кооз. Абдан кооз, бул жерчи? Бул жер сиздин колуңузда турган көлтөр. Жок, бул көлтөр. Ооба, кышкысы. Кышкысында ушундай болуп тоңот да. Бул болсо болот. Биз кышында да, кечки күздө да чыгабыз. Бул болсо ошол эле көлтөр, жайкысы да. Кышкысы. Бул жак сиз Марс көрсөтүп аткан бул Адыгене көл. Ал арчада. Бир эле көл, Ой, бир эле жер. Ой. Бул жөн тоодо бараткан жерде. Могул Аксай эмеси да, Аксай ледник деп коет. Могул жерде могунун баары чаңдап калган, бирок муз. Көк муз. Жакшы. Эң сонун кызыктуу эс алуулар, кызыктуу кол жерлерибиз бар. Табиятыбыз керемет. Ошол табият менен тааныштырган сиздерге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Шабдан мырза жана Марс мырза менен биз маек курдук. Ооба, тоо койнунда эс алууну сиздер да жакшы көрсөңүздөр, дал ушул сүрөттөгү жерлерге барыңыздар келсе катарыбызга кошулсаңыздар болот. Ал эми азыр болсо биздин берүүбүздү сиздерге кылса ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, келиптиргениңиздерге чоң рахмат. Кызыктуу жашообузду жеңилдеткен лайфхактар менен берүүбүздү улантабыз. Everybody.